Жүрөктүн 3 душманы: жогорку кан басымы. Кан басым жүрөк сыгылган кезде, кан тамырлар жарылган кезде тамырларга жасалган кысым болуп саналат. Жүрөк сыгылган кезде тамырдагы кысым жогору кан басымы, бошогон кезде тамырдагы кысым төмөнкү кан басымы болот. Жогорку кан басымы 140, ал эми төмөнкү кан басымы 90дон көп болсо, кан басым жогору деп саналат. Белгилери: таңертең менен ойгонгондо желке ооруксунуп, кээде баш айлануу, тез чарчоо, кусуу сыяктуу белгилер байкалат. Холестерин өзгөчө жаныбар этинен жасалган азыктарда болгон жана көп өлчөмдө колдонулган тамырдын ички бетине жабышкан холестерин деп аталган май тамырларды катуу кылат жана тамырдын бош жерлерин бүтөйт. Кант диабети: инсулин деп аталган уйку безинен бөлүнгөн гормон азыктардан алынган глюкоза деген шекерди кандан ткандарга өткөрөт. Кант диабети болгон кезде инсулин бул кызматты аткара албайт жана глюкозанын өлчөмү көбөйөт. Кан шекери калыптуу деңгээлде кармалбаса, көз, бөйрөк, нерв системасы жана башка да органдарда айыкпас оорулар пайда болот. Белгилери: көп суу ичүү, тез жана көп заара ушатуу, тез ачка болуу, чарчоо, көп ачуулануу, титирөө, алсыздык. Ачкарын кезде кан анализи 126 чыкса, кант диабетинин белгиси болуп саналат. Жүрөккө зыян нерселер: шекер менен туз, даяр тамактар, семирип кетүү, көп жумуртка жесе, ичимдик, стресс, кыйкыра берүү, ачуулануу, майлуу эт менен нанды көп жегенде, тактап айтканда гамбургер сыяктуу даяр тамактар, кызыл эт, кыймыл аракеттин жоктугу, кир аба, тамеки. Жүрөккө пайдалуу нерселер: суюк майлар, таза аба, суюк тамак, балык, тоок эти, катыраак нан, тынчтык машыгуулар, айран менен сүт жана мөмө жемиштер. Данектердин ден соолукка тийгизген пайдалары: биз мөмө жемиштердин данектерин ыргыта берип көнүп калганбыз. Алардын ден соолукка тийгизген пайдалары көп экен, бирок кайсы данек кайсы ооруга пайда экенин билип алганыбыз дурус болор. Дарбыз данеги кант диабетине жакшы. Дарбыз бөйрөк оорусунда антибиотик жана заара чыгаруучу каражаттарга караганда бир кыйла жакшы. Бөйрөгүндө кум же таш болсо, дарбызды көп жеш керек. Себеби дарбыз заараны чыгаруучу мыкты антибиотик экенин урологдор айтышат. Анын данегинде цинк, темир көп. Андан сырткары анын курамында белок көп болгондуктан тамак сиңирүүгө жардам берип жана кандагы канттын азайышына таасир этет. Жүзүмдүн данектерин чайнай жүрүңүз. Биз жүзүмдү данеги менен жегенди жактыра бербейбиз. Данегин чайнаганда кычкыл же ачуу келип, ал даам көптөргө жага бербейт. Көрсө жүзүмдүн данегинде минералдар, фитоалексин жана витаминдер көп экен. Данегиндеги ал минералдар адамдын организминдеги паразиттерди жок кылуу менен бирге рак клеткаларынын өртүшүнө бөгөт коет. Ошондуктан онкологиялык оорулар менен ооруган адамдар жүзүмдүн данегин көп жегени жакшы. Арык, ичинде аскарида курту бар адамдарда жүзүмдүн данегин чайнай жүргөнү дурус. Коон данектери менен арыктаңыз. Коондун данектерин чагуу оор болгону менен чагып жеш керек. Арыктай албай жүргөндөргө диетологдор коондун данегин сунушташат. Себеби данек ичеге карындагы кээ бир нерселерди тазалап, ичти жумшартат. Организмдеги шлактарды кетирүүгө, организмди тазалоого жакшы шарт түзүп берет. Абдан майдалап чайнаганда ашказан оорусунан да арылууга болот. Курамындагы А витамини, калий, фосфор да организмге жакшы. Кивинин данеги чачты жалтыратат. Кивинин майда данектеринде Е витамини көп болгондуктан чачты жалтыратып, тырмакты катуу кылып, терини жалтыратат. Ички организмдеги суук тийгенди жөнгө салып, көздүн алдындагы шишикти кетирет. Оливка данеги астмага жакшы. Оливканын данегин эч ким жебесе керек, себеби сырты абдан даамдуу болгондуктан анын данегине көңүл бургандар аз. Астмада, дем алуу оорлогондо, өпкө ооруларында жана ууланууда абдан жакшы жардам берет. 4 жума күнүгө 15 данектен жесеңиз, жогоруда аталган оорулардан жеңилдеп каласыз. Кызыл данеги геморройго даба. Кызыл данегин деле жегендер жок болсо керек. Болсо деле сейрек чыгар. Эгер сизди геморрой кууратып жүргөн болсо, кызыл данегин көп жеңиз. Данеги чеге карын, ашказан ооруларына дагы жакшы. Цитрус жемиштеринин данектери баш ооруга жакшы. Көптөргө белгилүү болгондой, лимондун данеги көп ооруларга даба. Анын курамында салицил кислотасы болгондуктан баш ооруга абдан жакшы. Апельсиндин данегинде В17 витамини көп болгондуктан рак клеткаларын токтотууга, грибок ооруларын азайтууга жардам берет. Жүрөк ооругандар анардын данегин жегиле. Анардын данектери менен жеген жакшы. Курамындагы антоциан, полифенол, кверсетиндер рак клеткаларын өлтүргөнгө, шишиктерди азайтууга жана жүрөк ооруларын жөнгө салууга жакшы жардам берет. Антоциан болсо микробко, вируска каршы туруп, суук тийгенге жакшы.
Курманын данеги организмди тазалайт. Курманын данегинен жасалган ун алмустактан эле ашказан, ичеги карын ооруларына дары катары колдонулуп келет. Данеги суук тийүүдө да колдонулат. Курамындагы магний, калий, жез жана минералдар организмди тазалаганга жардамын берет. Колдонууга мүмкүн эмес данектер: шабдалы, абрикос, алча, кара өрүктүн данектерин ыргытып ийгениңиз дурус. Аларда сианид болгондуктан адамды уулантып салат. Ошол эле сианид алмуруттун, алманын данегинде да кездешет. Булардын данектерин аз көлөмдө колдонсо болот, бирок ашыкча организмге зыян алып келет. Авокадонун данеги да аллергияны чакырып, ичеги карын, ашказан ооруларын пайда кылат. Шекерди көп колдонуп жатканыңыздын 6 белгиси. Күнүмдүк жашоодо чайды шекерсиз иче албагандар да бар. Бирок шекердин канчалык организмге зыян экенин билсек да, андан баш тарта албай келебиз. Эгерде көп өлчөмдө шекер же шекер кошулган азыктарды жеп келген болсоңуз, анда төмөндөгү белгилерди байкайсыз жана ал сизге азайтуу керек деген белгини берип жатканын түшүнүңүз. Жетиштүү энергиянын жоктугу, ар дайым ачка боло берүү, тиш көйгөйлөрү, теринин кургактыгы, ооз көңдөйүндөгү кургактык, тез-тезден заара кыла берүү. Суунун ордун чай же кофе, газдалган суусундуктар толуктай алабы? Биздин денебиздин 70% суудан турганга байланыштуу жайкы учурда сиз канчалык тердесеңиз, ошол тер аркылуу суулар организмден сыртка чыгып кетет. Андыктан суунун ордун чай, кофе сыяктуу суусундуктар ордун толуктай алабы? Бул суроого жооп табууга аракет кылабыз. Бөйрөктүн жана башка органдын мыкты иштөөсү үчүн суу биз үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Ошондуктан сиз тердөө аркылуу канчалык сууну кетирсеңиз, аны ошончолук толуктоо керектелет. Чай жана кофе. Чай жана кофенин курамында кофеин болгондуктан сизди энергияга толтурууга жардам берет. Демек, сиз чай жана кофе ичүү менен суунун ордун толтура албайсыз. Андыктан күнүгө чай жана кофе колдонууда анын өлчөмүнө көңүл бөлүңүз. Ошол эле учурда сиз канчалык туздуу нерсе жесеңиз, ал туздарды организмден чыгаруу үчүн ошончолук суу ичүүгө туура келет. Муну менен кошо таттуу нерсе жегенде дагы организм суу ичүүнү талап кылат. Газдалган суусундуктар. Газдалган суусундуктарды сиз алгач ичкенде кадимки суусунуңузду кандырган сыяктуу болот, а бирок ага шекер кошулгандыктан убакыт өткөн соң кайра эле сизди суусата берет. Минерал суусундуктар. Минерал суулар табигый суусундук болуп саналат. Анын курамы натрий, кальций, калий жана магний элементтерине бай. Ал нерселер биздин организмде эң керектүү элементтер. Эгерде сиздин өнөкөт бөйрөк оорууңуз бар болсо, анда аны этияттанып колдонууга чакырабыз. Мөмө жана жемиштер. Мөмө жана жемиштердин курамы сууга бай болгондуктан аны күнүгө колдонуу талап кылынат. Аны менен кошо суу ичүүнү дагы унутпаңыз. Лимонду сулуулукта колдонуунун 5 өзгөчө ыкмасы. Сулуулукта жана башкада ар бир аял заты биле жүрчү лимонду колдонуунун 5 ыкмасы менен бөлүшөбүз. Беттин терисин жаңылайт. Түнкүсүн жатаардан алдын 1 стакан лимондун ширесин ичип жатыңыз. Ошол эле ширени кебези менен бетке сүйкөп жатсаңыз, эртең менен бет териңиз жаңыланып, сонун жылмакай болуп калгандыгын байкай аласыз. Чачка пайдалуу. Лимондун ширеси чачтын өңүн өзгөртүүгө да салым кошуучу сонун жемиш. Ал үчүн 50 мг лимон ширесине 200 мг суу кошуп, чачты чайкоо сунушталат. Беттеги тактарды кетирет. Эгерде сиздин бетиңизде кара тактар, безеткилер болсо, анда аларды кетирүүгө лимон ширеси жардамга келет. Мында ошол тактарга лимон ширесин сүртүп, 15 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу кажет. Тырмакты бекемдейт. 1 стакан сууга 3 чоң кашык лимон ширесин кошуп аралаштырып, колдун тырмагын 20 мүнөт салуу кажет. Мындай ыкма тырмактардын бекем болуусун камсыздайт. Жагымсыз жыттардан арылтат. Мисалга, колтуктан чыккан жагымсыз жытка атайын антиперспирант колдонуунун ордуна 1 лимонду 2ге бөлүп, ал жерге сүйкөө керек. Турсункулова. Күн чыккандан кийин уктабай эле койгон дурус. Врач-эндокринолог Гүлжамал Турсункулова адамдын организминде ар бир саатта ар башка гормондор иштелип чыгып турарын жана бул режим бузулган учурда ден соолукка олуттуу зыян келерин айтты. Мелатонин уйку гормону, серотонин кубаныч же бакыт гормону деп аталат. Бул экөөнү тең мээнин ортоңку бөлүгүндө жайгашкан эпифиз бези бөлүп чыгарат. Аталган гормондор бири-бири менен эриш аркагыш алып барып, адамдын ден соолугуна олуттуу таасир тийгизет. Бул тууралуу Гүлжамал Турсункулова Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Дарыгердин айтымында, мелатонин гормону саат 21:00дөн баштап бөлүнүп чыгып, организмди уйкуга чакыра баштайт. Түнкү 2де эң көп бөлүнгөн чегине жетип, таңкы 4төн баштап азаят. Адамдын организми өз функциясын жеткиликтүү аткарууда гормондордун орду чоң. Өзгөчө жашоонун булагы болгон уйкуну чакырып, адамды эс алдырып турган мелатонин гормону бар. Ал эми бул гормондун пайда болушун серотин гормону шарттайт.
Серотонинди биз күн нурунан жана курамында антиоксиданттар бар азыктардан алабыз. Мелатонин гормону адамдын биологиялык сааты туура иштеген учурда 21:00 тарта пайда болуп, организмди уйкуга даярдай баштайт. Андыктан бул убакыттан көп кечиктирбей уктоо керек. Ал эми таң агарып, тагыраагы таңкы саат 4-5 аралыгы аталган гормон активдүүлүгүн жоготуп, жыйынтыгында адам уйкудан ойгонушу шарт. Башкача айтканда, ушул сааттар аралыгы уктаган уйку биздин организмибиз үчүн пайдалуу, аны эс алдырат. Ал эми күн чыккандан кийинки уйкунун пайдасы жок. Ошондой эле күндүз атайын үйдү караңгылатып алып уктоо да организмге жакшы таасирин тийгизбейт. Негизи эле адам ден соолукта болуш үчүн ар саатта ар башка гормондор бөлүнүп чыгып, өз тартиби менен иштеп турат, деди Турсункулова. Эндокринолог серотонинди көбөйтүү үчүн атайын таблеткаларды ченемсиз ичүү галлюцинация, шизофрения ооруларына алып келиши ыктымалдыгын кошумчалады.